Советтер Союзу учурунан эле бул республикалар үчүн тышкы саясат приоритет болуп келгенде ички муктаждыктардан эмес, ал кезде эле мисалы үчүн ар бир республика барып борбордук бийлик, Советтер Союзунун борбордук бийлигинин шарттарына жараша тышкы саясаты биринчи орунда туруп, анан ички талаптар, анан ички муктаждыктар эске алынып түшүп, ошол адаттан кутула албай 20-25 жыл бизде дагы ошол Кыргызстанда эле болбосун, кошуна өлкөлөрдө дагы ар дайым тышкы саясат, ички саясатты белгилеп келгенде. Кандайдыр бир деңгээлде советтик амбициясы дагы деле бар болгон Россия үчүн бул региондун бирдиктүү иштешүүсүн каалабагандыгын буга чейинки аракеттери да кандайдыр бир деңгээлде көрсөтүп келген да. Борбордук Азияны бир үй бүлө катары карай турган болсоңуз, бир үй бүлөдө ынтымак, биримдик жок болсо, тыштан аны башкаргысы келген ар дайым бирөөлөр табылат. Башка бул үй бүлөнүн жеке ишине кийлигишкенди каалагандар табылат. Эң чоң нерсе биз позитив менен өз ара кызматташтыкты, өз ара мамилени, өз ара ынтымакты, өз ара сооданы улантсак, бул тышкы кийлигишүүлөргө, ошондой эле биздин ички маселелерибизге аралашууга чоң иммунитет пайда болот деген ойдомун. Сиз мисалы Кыргызстандан тышкары Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде деле иш жүргүзүп келесиз. Ошондо мисалы үчүн өзүңүздүн жеке баамдооңузда бул саясий кандайдыр бир ар кыл көз караштарга карабастан бизнес буга чейин бир консолидация, интеграция аракеттерин дагы көрүп келгени белгилүү болгондо, мисалы ошол айтылып эле келаткан бизнес бунун таасирин канчалык мындай, эгер ошол саясий көз караштар дагы бириге турган болсо, бул бизнес үчүн канчалык өзү бир жакшы таасирин бериши мүмкүн? Негизги азыркы либералдуу экономикаларда саясат бизнести ээрчиши керек. Бизде тилекке каршы Борбордук Азияда бизнес саясатты ээрчип келген да. Ошондон улам бул кызматташуу жеткиликтүү деңгээлге келген эмес. Эми ошону биз азыр туура түшүнүп, эгер бизнеске эркиндик берип, өз ара кызматташууга, соода жүргүзүүгө өкмөттөр болсо бизнеске шарт түзө турган болсо, бул ынтымакташуу, кызматташтык, биримдик дагы тезирээк күчкө бекемдейт деген ойдобуз. Чындыгында эле мисалы үчүн ошол эгер постсоветтик аймакты алып карай турган болсок, көбүрөөк байкыл союздарга биригүү бул эмнегедир башында бир саясий кызыкчылыктардын аркасы менен түзүлүп, анан экономикалык кызыкчылыктарды болсо ошолдун ичине мындай күчтөп эле салгандай сезилет да. Зордук менен кооздук болбойт деген сөз бар. Ошо чынын айтканда сиз туура айттыңыз. Саясатчылар ар бир өлкөнүн эмне чыгарганын, бири-бири менен кантип соодалашса болорун эске албай туруп эле өздөрүнүн башка саясий кызыкчылыктар негизинде союздарды түзүү аракеттер болуп келген буга чейин. Анан албетте мисалы үчүн интеграция жөнүндө айтып атканда, бул азыр эми дүйнө жүзүндө мисалы инвестицияга карата чоң атаандаштык бар. Бардык эле өлкөлөр инвестиция тартып келүүгө, бизнес инвестиция тартып келүүгө умтулат. Бул жагынан алып караганда дагы инвесторлордун кызыкчылыгын да эске алуу керек болсо керек. Себеби мисалы үчүн кичинекей өзүнчө базарларга караганда бир чоң базар бул инвестор үчүн жагымдуу да. Бул баары бир 60-70 миллиондук базар. Бул Түркиянын базарына жакындап калат. Мисалы үчүн Түркияда 80 миллион калк жашайт. Ошого жакын бир базар болот да. Бул ошондуктан тышкы ири инвестор үчүн кызыктуу болот. Болбосо азыр Кыргызстан эле эмес, кошуна өлкөлөргө да барып көрөйлү. Олуттуу ири бир эл аралык инвесторду көп көрө албайсыз. Анткени кызыксыз, анан саясий түзүлүштөр дагы түшүнүксүз, чек аралар, соода маршруттары, логистика маршруттары түшүнүксүз. Ушул маселелер дагы эгер биз ынтымактуу болуп, биримдүү болуп, бир базар болсок, логистика маселелери дагы ошо орток базардын кызыкчылыгында тезирээк чечилет беле деген ойлор да бар да.
Анан инвестор дегенде эле сөзсүз эле чет өлкө аябай алыстан келе турган инвесторлорду ойлобошубуз керек. Биз биринчи өзүбүздүн ич ара соодабызды өнүктүрүш үчүн биринчи бизге келе турган инвесторлор булар өз арабыздан. Ошол эле Борбордук Азия ичинден инвесторлор келет. Ал эми тышкы инвестор ал кооптонуп карап турат. Чын эле бул базардын бири-бирine интеграциясы кандай деңгээлде жүрүп атат. Ошол өз ара кызматташтык чындап саясатчылардын айтканындай болуп жатабы, кызматташтуу болуп жатабы, тоскоолдуктар барбы, жокпу өз ара деген нерселерге карап, анан өздөрүнүн инвестициясын жасайт. Ошондуктан биз биринчиден жана улуттук, этникалык түрдүү маселелерди бир четке коюп туруп, өз ара инвестицияга ачык болушубуз керек. Бул интеграцияны эске алганда ушул көлөм ушул бойдон калып калат деген ой менен эле биз карай турган болсок жаңылган болобуз. Анткени бул интеграциядан синергия пайда болот деп, бул канчалап эсе болуп көлөм артат да. Биздин жергиликтүү жумушчу көлөмү болсун, жумушчулуктун сапаты болсун жетишпей калышы мүмкүн. Анда биз эң алгач кайрыла турган жумушчу базарлары бул өз ара Борбордук Азия ичиндеги базарлар болуш керек деп ойлойм. Мындай карай турган болсок, Борбордук Азияда биз чынын айтканда бизнес жагынан караганыңызда бири-бирибизге чоң атаандаштык жарата турган өлкөлөр эмеспиз. Кээ бир республикаларда электроэнергия бар болсо, башкасында нефти бар, экинчисинде газ бар, пахта болсо, бер жакта болсо ошол пахтаны иштетүү потенциалы болгон адамдык ресурстар бар, чек аралар бар Кытайга. Туризм жагын карап көрүңүз. Мисалы үчүн Өзбекстанды алып караңыз, Өзбекстанда кандай маданий, тарыхый мурастар бар. Ал эми Кыргызстан жагында болсо жаратылыштык кооздуктар бар. Ошон булардын бири-бирин толуктаган туристтик маршруттарды жаратсак, өтө чоң синергия пайда болот. Борбор Азиялык интеграциянын биринчи кадамда туризмдин мисалында өнүктүрүп баштоого негиз бар. Коңшу Өзбекстандын сырткы дүйнөгө ачылуусу саякатчылардын бул аймакка болгон кызыгууну арттырып жатат. Кыргызстан жана Өзбекстан бир канча жылдан бери бир катар кадыр барктуу туристтик рейтингтерге ээленип, айрым дүйнөлүк басылмалар саякатчылардын көңүлүн Борбор Азия чөлкөмүнө буруп келет. Бирок алды менен Борбор Азия мамлекеттери бири-бирине ачылып, ички туризмдин потенциалына басым жасоосу зарыл болуп тургандыгын бул тармактагы ишкерлер белгилешет. Соңку жылдары Өзбекстан олуттуу реформаларды жасоо менен дүйнө коомчулугунун көңүлүн өзүнө бурууда. Технология, тактап айтканда маалыматтык коопсуздук жаатында иш алып барган ишкер Данияр Ниязов жаңыдан ачылып жаткан өзбек рыногуна кирген кыргыз ишкерлеринин бири. Ал өткөн жылдын соңунда Ташкентте өз компаниясынын өкүлчүлүгүн ачып, рынокту ичинен тааный баштаган. Данияр Ниязов Капиталга берген интервьюсунда эмне үчүн ири бизнес Өзбекстанга абайлап карап жаткандыгы, бул рыноктун мүмкүнчүлүктөрү жана тобокелдиктери туурасында айтып берди. Экономист журналы 2019 жылдын мамлекети деп Өзбекстанды атаган болчу. Эл аралык кадыр барктуу басылма алды менен бул өлкөдө кулчулук жоюлуп, чиновниктердин чакан бизнестен пара алуусуна тыюу салынганын жана сөз эркиндигине байланышкан жагдай жакшырганын баса белгилеген. 3 жыл мурун Өзбекстандын коому жабык болуп, каардуулук жана акылсыздык менен башкарылган постсоветтик диктатуранын өлкөсү болгон деп жазган экономист, аялдар жана эркектердин пахта талааларында кыйнап иштетилгенин кошумчалайт. 2016 жылы Ислам Каримовдун өлүмүнөн кийин бийликке келген Шавкат Мирзиёевдин мажбурлап эмгекке салууну кыйла кыскартып, өлкөдөгү белгилүү түрмө лагерин жаап, бюрократтардын чакан бизнестен пара алуусуна тыюу салды деп жазат басылма. Ошондой эле экономист Өзбекстандын тышкы саясаты дагы өзгөрүп, жарандардын чет өлкөгө чыгуусу жеңилдеп, чет өлкөлүк журналисттерге өлкөгө кирүүгө уруксаат берилгенин, ал эми чет өлкөлүк технократтар мамлекет тарабынан муунтулган экономиканы реформалоого жардам берип жатканын белгилеген эле. Описывают об этом очень красочно, очень ярко, да, и бесподобно. Бул нерсени аябай кооз, аябай түстүү сүрөттөшөт. Буга тең тайлаш жок сыяктуу. Айткан сөзгө ишенип отура берген болбойт, анткени мамлекет бардык нерсени төгүп чачып ачыктап бербейт да. Сын көз караш менен кабыл алуу кажет, ошентсе да моюнга алыш керек. Мамлекет көзгө урунар ишти аткарып жатат. Улуттук экономиканын өткөн чагына салыштырмалуу бир топ эле илгерилөө байкалууда.
Экономист басылмасы ушул кыска аралыкта пайда болгон дельтаны изилдеп, эске алса керек. Бул кандай өлкө эле жана эмнеге жетишти? Алар Өзбекстанды планета боюнча алдыга чыгып кетти дегенден алыс. Бирок өнүгүү вектору ошол демде уланса, Өзбекстан Орто Азия рыногунда эң көрүнүктүү өлкө аталышы мүмкүн. Чынында потенциалы бар. Да и не только в Центральной Азии, ну, скажем так, стать, может быть, одним из самых ярких. Вот. Там действительно есть этот потенциал. Вот, особенно в 2018 году там происходили серьезные изменения. Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн чындыгы айрыкча 2018 жылы ал жакта өтө олуттуу өзгөрүүлөр ишке ашты. Ал жерде бардыгы кынтыксыз дегенге тилим бурулбайт. Өзгөрүүлөр бар. Бизнеске жакшы плацдарм түзүлдү. Талап сунушка салыштырмалуу көп тармактар боюнча. Экинчи жагынан караганда, мамлекет тизгинди эркин кое берип, бизнеске шарт түзүүгө ниет кылып жатат. Акырында бул дагы ишке ашууда. Потихонечку это получается. Өзбек өкмөтү өтүп бара жаткан жылды салык жүгүн жеңилдетүү жана аны чогултууну оптимизациялоодон баштады. Кирешеден алынуучу салык ставкасы жеке жактар үчүн 12% деп белгиленди. Буга чейин анын көлөмү 16,5%дан 22,5%га чейин жетчү. Аны менен катар бюджеттен тышкаркы пенсиялык фондко жарандар чегерүүчү камсыздандыруу төлөмдөрү, юридикалык тараптар мамлекеттик максаттуу фондко төлөй турган милдеттүү төлөмдөр жоюлду. Ошондой эле юридикалык жактардан алынуучу киреше салыгынын көлөмү 14%дан 12%га, коммерциялык банктар үчүн 22%дан 20% төмөндөп, мобилдик байланыш операторлору үчүн тескеринче 14%дан 20%га чейин жогорулатылган. 1-октябрдан тарта кошумча нарк салыгы 20%дан 15%га төмөндөтүлдү. Жыл бою салык чогултууну жеңилдетүү жана оптималдаштыруу, салык текшерүүлөрүнүн санын азайтуу жана дистанциялык салык көзөмөлү боюнча иштер жүргүзүлүп келди. Алды менен бул жылы Өзбекстандык бизнес үчүн аралыктан банк эсебин ачуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Дүң соода ишмердүүлүгүн лицензиялоо жокко чыгарылып, курулушка уруксаат алуу тартиби кыйла жеңилдетилген. Өтүп бара жаткан жылы Өзбекстанда айыл чарба багытына кирбеген жер тилкелерин менчиктештирүү жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам өзбек жарандарына жана салык резиденттерине жер участкаларын такай колдонуу же өмүр бою мурастоо үчүн сатып алууга укук берет. Бул болсо реалдуу секторго көбүрөөк инвестиция тартууга шарт түзөт. Анткени инвестор үчүн жерге ээлик укугу маанилүү. 2019 жылы Өзбекстан биринчи жолу $1 миллиард евро облигацияларды Лондон биржасына жайгаштырды. Инвесторлордун колдоосу бул өлкөдө жүрүп жаткан реформаларга болгон ишенимди көрсөттү. Бул жылы IPO, тактап айтканда ири ишканалардын акцияларын профессионалдык инвесторлордун катышуусунда Ташкент фондулук биржасына жайгаштыруу тажрыйбасы башталды. Ушул тапта бул процедурага керектүү болгон инфраструктуралык, техникалык жана укуктук механизмдер калыпка салынууда. В Узбекистане есть достаточно серьезные предприниматели. Өзбекстандын дүйнөгө ачылуусуна бөгөт коюучу стоппер жагдайлары бар. Булардын эң олуттуусу менимче жергиликтүү бизнес. Өзбекстанда олуттуу ишкерлер бар. Мамлекеттик болобу же жеке болобу айтор ал жакта чоң компаниялар бар. Менимче алар өз позицияларын жоготуудан аябай коркушат. Жана алар рыноктун жай ачылышына же таптакыр ачылбашына таасир кылышы мүмкүн. Бул балким Өзбекстанга эң чоң сокку болот. Ички ишкерлерди коргойм деп атып, протекционизмдик саясатты жолдоп, рыногун тышкы оюнчуларга жаап коюш мүмкүн. Инвесторам и прочим организациям снаружи. Вот. Крупный бизнес туда не идет, ну, насколько я с знакомыми друзьями разговаривал, потому что... Ири бизнес ал жака, менин билишимче, активдүү барбай жаткандыгында негиз бар. Көптөр дарбаза кайра жабылып калса эмне кылабыз? Салган инвестициябыз күйүп кетет деп азыркы күнгө чейин кооптонуп турушат. Азыр көптөр байкоо салуу процессинде. Биз сырттан караган менен ичине кирип изилдегенди салыштырууга болбостугун анык түшүндүк. Өлкөнүн ичинде болуп жаткан окуялар жаңылыктарда айтылган менен таптакыр айырмаланат. Отличается от того, что как это транслируется. Ну, наш бизнес отличается тем, что у нас по части IT мы больше экспортируем услуги. Да?
И это не требует каких-то грандиозных вложений. Да? И мы можем позволить себе... Биздин бизнестин өзгөчөлүгү IT тармагындагы кызматтарды экспорттообуз. Бул чоң инвестицияларды талап кылбайт. Биз Кыргызстан же Казакстанда база куруп, Өзбекстанда иштесек деле болот. Бул рынокты азыр минималдык инвестиция салуу менен изилдөө чечимине келдик. Сейчас мы можем без этого, с минимальными инвестициями, пробовать себя на этом рынке. Открывал Узбекистан заново. До этого мы тоже там были, скажем, в 2014-2015. Өзбекстанды өзүмө кайрадан ачтым. Мындан мурун 2014-2015 жылдары биз ал жакта болгонбуз. Маал-маал менен Өзбекстанды карап, бизнес жүргүзүүнүн жолдорун изилдеген элек. Ошол маалдагы шарттар, башкысы акча алмаштыруу маселеси баш ооруга айланган. Валютаны эркин конвертациялоо мүмкүнчүлүгү болмоюнча, ал жакта бизнес жүргүзүү кандай болоруна көзүбүз жеткен эмес. Который ориентирован на импорт, на межстрановые какие-то взаимоотношения. Не рекомендую там работать наездами. Вот. Потому что ты не поймешь структуру рынка, и тебя на этот рынок просто не пустят. Ал өлкөгө кирип чыгып иштөөнү таптакыр сунуштабайм, анткени рыноктун түзүлүшүн түшүнбөйсүз. Анан сизди ал рынокко киргизишпейт дагы. Ал жакта эч нерсе калыбына кире элек. Банкка кирип эсеп ачып жатасың, сени бир күнү мындай шарттар менен тейлеп жатышса, экинчи күнү башка шарттарда операциялар ишке ашат. Жума сайын өзгөрүүлөр туюлат. Чет жакта жүрсөң окуялар кандай жүрүп жатканын аңдабай каласың. Ишти кылам десең, ошол өлкөдө кылыш керек. Пропустишь или не почувствуешь, или просто не будешь знать, не будешь в курсе событий. Вот. Поэтому, если я делаю бизнес, то там надо его делать там. Мы туда пришли не для того, чтобы оттяпать кусок рынка, который существует. Биз ал жака рыноктун бир кесимин жулуп кетүү үчүн барган жокпуз. Биз рыноктагы жигердүү жылыштардын пайдасы бизнеске жакшы таасир этип, дагы жаңы, чоңураак рынок пайда болорун күтөбүз. Бизге жакканы биз мындай рынок курууну билебиз жана ал рынокты түптөөгө катышкыбыз келет. Формирование такого комьюнити, который занимается информационной безопасностью. Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча келишимге күзүндө Ташкентте кол коюлат деп жарыялады. Бул темир жол акыркы чейрек кылымдан бери талкууланып, ар кандай экономикалык жана саясий себептен улам ишке ашпай келген. Темир жол боюнча өлкө президенти Садыр Жапаровдун Кытайга кышкы олимпиадага барганда дагы талкууланып, эки өлкө лидерлери бул курулушту тездетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистрали бул Кытай темир жолдорун Өзбекстан жана андан ары Афганистан, Иран жана Турция аркылуу Европа темир жолдор тутуму менен байланыштыруу үчүн түзүлгөн долбоор. Бул темир жол Кытайдын Кашкар шаарынан башталып Кыргызстан боюнча 2 маршрут сунушталган. Түндүк маршруту Торугарт, Фергана тоо системасында жайгашкан Арпа өрөөнү жана Кара суу аркылуу Өзбекстандын Андижан шаарына жетет. Ал эми түштүк маршруту Эркечтам, Сары Таш жана Ош аркылуу Өзбекстандын аймагына жетет. Бирок түндүк маршруту Кытай өкмөтү тарабынан четке кагылган. Темир жолдун узундугу Кыргызстанда божомол менен 268,4 километрди түзөт. Ал эми Кытайдагы узундугу болсо 165 километр. Бул жол Кытай үчүн азыркы транспорттук коридорлорду 900 километрге кыскартып, Борбор Азия мамлекеттери үчүн деңизге ыңгайлуу чыгуу жолдорун ачмакчы. Алдын ала божомолдор боюнча Кыргызстан бул жолдон транзит үчүн жылына $200 миллион киреше алат. Ал эми Кыргызстандын аймагындагы темир жол үчүн кетүүчү чыгымдар башында $1 миллиард 340 миллион бааланып, азыркы күндө бул көрсөткүч $5 миллиард жеткен. Бул чыгашаны Кытай тарап жабат деп күтүлүүдө.